Кыргызстан анти кембагал болгон жок. Кыргызстан сизге окшоп мыйзамды билбеген жетекчилердин айынан кембагал болгон. Инвесторлор кесели мындай кылып кыйсетип койгондон уксаңыз, болбойт. тебелетип тепсетип койгондун айынан Кыргызстан кембагал болот. Мына азыр Кайра ордуна кайтарсын могу жердин бардыгын. Анан жана айып пулдарын бүт бардыгын комиссия чечим чыгарып, ар бир эме өзүнүн айып пулун салсын эме. Мыйзам чеги. Ferulla üstündeki 3 yıl, 4 yılda osip çıkar. Oşonda 200-300 adam oşonda deyintirgen аш эки оonu чечмелеп берчи. Сен Ферулла эле Ферулла, сен экологсуң. Ferulla oşonda. Биологсуң. Аш эки оonu чечмелеп берчи мага. Ошонун структурасын чечмелеп берчи, анан мен сага ишенейин, Ферулла 4 жылда өсөт деген. Өтүрүп мен сизден сураган жокмун. Мен сизден сураган жок. Кимдин жери айыл өкмөт баш? Bu Allah'ın araf aleykümün jeri. Жери. Могу жердин категориясы эмне деп аталат? Ушул жердин категориясы. Айыл чарба багытындагы жерби? Айыл чарба багытындагы кайракы жер. Туурабы? Ким уруксат берди муну үйлөрдү коюп, муну кышы менен от жагып, гүлдөрдү таштап, моунун бардыгын жасаганга, контейнерди алып келип орнотконго кимден уруксат алдыңар? Канаке, мамлекеттик органдардын уруксаты гана. Муну силер жердин категориясын бузуп атпайсыңар. Мына мыйзам бузуу каерден башталган? Силердин бул жерге алып келип контейнер койгонго, башка кылганга, даараткананы орнотконго бир дагы мыйзам боюнча акыңыздар жок. Бул жер айыл чарба багытындагы кайракы жер. Мыйзам боюнча. Силер жердин категориясын өзгөртүп салып атпайсыңарбы? Биз эмнеге чырылдап атабыз? Бардыгын мыйзамдаштырып коюп алып, анан кийин жазаш керек деп атабыз. Мынагулар эмнеге коюлган контейнерлер? Жүрүңүздөрчү каягында канаке? Жүрүңүз. Adam var mı azımat? İçinde bir kuhnya, bu yerde adam yaşaydı. Buna mınağının içinde adamlar yaşaydı. Buna kuhnyası, su çıkanı vardı mı? Bunun komutasında da bir yerde adam yaşaydı. Eğer de 2021 yıldan başlap uşul yerге ruhsat verilgen bolsa, buna 1,5 жылга жакындап баратат, бул жерде адамдар жашайт. Кадимки эл. Бирок ким жашайт, кантип жашайт, райондук ички иштер бөлүмүндө барбы каттоодо? Канаке эме? Проводун ким старшыйыңар? Айлана. Мына жерде кимдер жашайт? Кимдер келип иштеп атат? Бул жерге 2021 жылдын август айларында Афганистандын 9 жараны келип, Ош областына учетко туруп, ошол жерден дарап келишип, 3 ай туруш кайра кетишкен. Ол боюнча тактап бардыгын 10-бөлүмгө бергенбиз, Караган айыл ошол астык ички иштер бөлүмүнө бергенбиз. Эми маселе, эми суроо. 9 жаран келип атат. Эгебиз деп беребиз. Кимдерден текшерттиңиздер? Булар эмнени эгип атат? Эмненин негизинде келип атат? Мыйзамдуу келип атабы? Кайсы кагаздын негизинде? Экологиянын кагазы кайда? Мамлекеттик органдардын уруксаты кайда деген маселе көтөрүлдүбү? Ал убакта дары чөбү келе эле. Алар биринчи келип жер кыртышын көрөбүз деп келип. Жок, жер кыртышын көргөнгө Кыргызстандын жерине Афганистандын жараны эч кандай кагазы жок кирүүгө уруксат берилеби? Жок. Кантип анан кийин киргизип койдуңуздар? Эмне себептен? Эгерде дарысы келе элек болсо, чөбү келе элек болсо, кагазы келе элек болсо, документи келе элек болсо, биз жөн эле учетко коюп эле анан учетты эле сактап койбойбуз да, туурабы? Ички иштер башкармалыгынын ички иштер органдарынын негизги милдети кылмыштуулукту алдын алуу. Болгон кылмышты иликтөө эмес, кылмыштуулуктун алдын алуу, туурабы? Биз кылмышкерлер, мүмкүн алар кылмышкерлерлер. Ким кепилдик берет? Сиз деле кепилдик бере албайсыздар, туурабы? Келип эмнени экти, эмнени койду? Мына маселе ушунда болуп атпайбы? Эч ким текшерген эмес да. Мына бул жерге келип аткан инвестордун ким экенин, ал кайсы документтин негизинде келип атат, эмненин негизинде келип атат, эч ким текшерген эмес. Эмне десе Нурбаев айтты, бул. Нурбаев алып келди. Бүт ошонун негизинде иш болуш керек. Мына Нурбаев деген бул Алиянаровдун ханы эмес да, бии эмес да. Бу жерде деген Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар да. Алиянаровдун Нурбаев ошо Кыргыз Республикасынын 6 миллиондон ашык жаранынын бирөөсү гана болгону өкмөт тарабынан ага ошол убакта айыл өкмөт деген гана статус берилген, башчысы деген, туурабы? Башка эч ким билбейт. Ким келип атат бу жерге, ким отуруп атат, ким эмнени карап атат. Ага жергиликтүү бийликтин ушул ички иштер башкармалыгынын жиберилген атайын өкүл катары сиз жоопкерсиз, түздөнүз. Ким келип атат, кантип атат, эмне кылып атат? Мына жерге келсеңиз деле сиздин сураганга укугуңуз бар. Келип туруп, могу контейнерди ким койду? Эмненин негизинде койду? Кайсы документтин негизинде? Кана бергилечи деп, бай. Кайсы документтин негизинде койдуңар? Ким уруксат берди деген эме бар. Архитектура келди.